Жақында эле АКШ Бириккен Улуттар Уюмунан чыгат деп жарыялаган президент Дональд Трамп эми өзүнүн Бириккен Улуттар Уюмун түзөт. Тактап айтканда аны Тынчтык кеңеши деп атады. We just created the Board of Peace, which I think is going to be amazing. Биз Тынчтык кеңешин түздүк. Менимче, бул сону болот. Бириккен Улуттар Уюмундагы көп нерсе кыла алса жакшы болмок. Бизге Тынчтык кеңешинин кереги жок болсо экен деп тилейм. Бирок Бириккен Улуттар Уюму мени токтоткон бардык согуштарда мага бир дагы жардам берген жок. Мен аларды күнөөлөп жаткан жокмун. Аларды жардамга чакырган жокмун. Бирок Тынчтык кеңешине кошулууга президенттерди жана премьер-министрди баарын чакырдым. Анын Тынчтык кеңешине кошулууну каалаган өлкөлөр 1 миллиард АКШ долларын төлөшү керек. Бул тууралуу Bloomberg агенттиги жазды. АКШнын президенти Дональд Трамптын администрациясы анын жаңы Тынчтык кеңешине туруктуу мүчө болууну каалаган өлкөлөргө кеминде 1 миллиард АКШ долларын кошуу тууралуу талап койду. Ал кандай болгон кеңеш жана анын максаты эмне? Ага ылайык төрагага чексиз бийлик берилет. Ал эми Тынчтык кеңешинин төрага кызматын Трамп өзү аркалайт. Эми мындай, ага мүчө болуунун мөөнөтү 3 жыл. Бирок биринчи жылдын ичинде фондго 1 миллиард АКШ долларынан ашык накталай акча салган мамлекеттер үчүн андай чектөө жок. Башкача айтканда анын чексиз деген тарифи да бар. Bloomberg'тин маалыматына караганда, кеңештин ичинде чечимдер көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Ар бир мүчө мамлекет бирден добушка ээ болот. Бирок баары төраганын макулдугуна жараша. Серепчилер Трамп өзү көптөн бери сындап келген Бириккен Улуттар Уюмуна альтернатива же атаандаш түзүүгө аракет кылып жатат деп кооптонушууда. Сиздин Тынчтык кеңешиңиз Бириккен Улуттар Уюмунун ордун басабы? Балким Бириккен Улуттар Уюму деле жардам бере алган жок. Мен Бириккен Улуттар Уюмунун чоң потенциалы бар экенин билем. Бирок ал эч качан өзүнүн потенциалын көрсөтө албады. Бириккен Улуттар Уюму мен чечкен ар бир согушту токтотушу керек болчу. Мен аларга эч качан кайрылбадым. Мен ага барууну эч качан ойлонгон эмесмин. Алар ал согуштарды чече алыш керек. Уставтын долбооруна ылайык Трампка каалашынча ыйгарым укуктар берилет. Башкача айтканда ал уюмга кимди чакырууну өзү чечет. Күн тартибин бекитет жана ал тургай өзүнүн мураскерин төрага кылып дайындоо укугуна да ээ. Трампта ошондой эле мүчөлөрдү уюмдан чыгаруу укугу да бар. Мына тышкары, Трамп уюмдун бардык каражаттарын жеке өзү көзөмөлдөйт жана каалаган учурда жыйындарды өткөрөт. Сунушту карап чыккан бир катар европалык өлкөлөрдүн дипломаттар ал шарттар таптакыр кабыл алынгыс деп билдиришти. Атын атагысы келбеген Bloomberg'тин булактары бир катар мамлекеттер уставдын учурдагы версиясына катуу каршы экенин жана сунуштарга каршы биргелешип күрөшүүгө киришкенин кабарлашты. Трамп Газадагы Тынчтык кеңешин түзүүнү жарыялап, ага 58 өлкөнүн лидерлерин чакырды. Арасында Орусия, Кытай жана Белоруссия да бар. Тынчтык кеңеши Газанын гана эмес, бүтүндөй дүйнөнү башкарат. Ал эми Франциянын президенти Эммануэль Макрон Трамптын Тынчтык кеңешине кошулуу сунушун четке кагып, ал Бириккен Улуттар Уюмунун түзүмдөрүн жана ыйгарым укуктарын жок кылуу үчүн түзүлгөнүн айтты. Президент Макрон Тынчтык кеңешине кошулбай турганын айтты. Ага кандай дейсиз? Чын эле ошентпи? Аны эч ким деле каалабайт. Анткени ал жакында президенттиктен кетет. Эч нерсе эмес. Кошулбай турган болсо, мен Франциянын вино жана шампань ичимдигине 200% тариф киргизем. Ошондо кошулат ал. Бирок анын кошулушу зарыл деле эмес. Сиз бир аз бурмалап жатышыңыз мүмкүн. Бирок эгер чын эле кошулбайм десе, ал бир нече айдан кийин президенттиктен кетет. Белоруссиянын президенти Александр Лукашенко болсо чакырууну кабыл алып, биринчилерден болуп кеңешке кошулууга макулдугун берди. Аналитиктердин айтымында Кытай, Орусия, Франция жана Британиянын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде вето ою укугу болгондуктан анын ордуна Тынчтык кеңеши түзүлүшүн каалашпайт. Трамп Орусиянын президенти Путинди да чакырды. Президент Путинди Тынчтык кеңешине мүчө болууга чакырдыңызбы? Ооба, ага чакыруу бердик. Что касается Совета мира, мы действительно получили личное обращение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре Совету мира. В этой связи хотел бы прежде всего поблагодарить президента США за это предложение. Мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности.
Что касается нашего участия в Совете мира, то МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение. Учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в Совет мира $1 миллиард США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Трамптың Газа боюнча Тынчтык кеңешинин курамына кимдер кирет? Тынчтык кеңеши так иерархияны түзөт. АКШ жана олигархтар чечим кабыл алат. Ал эми жумушту болсо палестиналыктар жасашат. Дональд Трамп Газа үчүн Трампты жана Израилди жактаган атка минерлерди жогорку кызматка койгон. Ал эми палестиналыктар муниципалдык иштерге тартылат. Ак үй жарыялаган билдирүүдө 3 баскычтуу бийлик түзүмү тууралуу кеңири маалымат берилген. Ага ылайык АКШ жетектеген Тынчтык кеңеши миллиардерлер жана Израилге жакын адамдардан турат. Ак үй ошондой эле жогорку өкүлдүн кеңсеси жана Газаны башкаруу боюнча улуттук комитет деп аталган Палестинанын технократиялык администрациясы менен биргеликте иштей турган Газанын аткаруу кеңешин түзгөнүн жарыялады. Вашингтон аны кайра куруу жана гүлдөп өнүгүү планы деп айтып актанганы менен ага ылайык Палестин бийлигинин таасири жоголот. Жаңы 3 баскычтуу башкаруу түзүмү кандайча иштейт жана эмне үчүн эксперттер аны бизнестин бир жолу экенин айтышууда. Ак үйдүн билдирүүсүнө ылайык негиздөөчү аткаруу кеңеши баарын башкарат. Бул орган акча каражаттарын кармап турат жана стратегияны аныктайт. Аны болсо президент Трамп өзү жетектейт. Такырга айтканда Газаны жана кеңешти башкаруу Трамптын колунда болот. The Trump administration is concerned, and it may, that Негизинен администрация Тынчтык кеңешине таасирин кеңейтүүнү каалайт деген ойдо. Ал тургай азыркы буунун системасын алмаштыруу жөнүндө да сөз болуп жатат. Бул Тынчтык кеңешине кошулуу үчүн өлкөлөр $1 миллиард алышат экен. Демек Газа башталышы болушу мүмкүн экени айдан ачык. Бирок Трамптын администрациясы үчүн бул аяк эмес жана сиз билесиз. Учурдагы көп тараптуу институттарды алмаштыруунун экинчи даражадагы ролу болуп, администрация үчүн Газадагы негизги функциясынан да артыкчылыктуу болушу мүмкүн. Анткени Газанын Дональд Трамп үчүн эч кандай стратегиялык мааниси жок. Менимче бул Трамптын администрациясы эл аралык коомчулук үчүн койгон тузак жана алар ага түшүп калышкан. Коопсуздук кеңешинин өзү көп тараптуу уюмдарды айланып өтүүгө карабастан, Тынчтык кеңешинин кошкондо Трамптын 20 пункттан турган планын колдогонун да унутпайлы. The Wall Street Journal жазгандай, АКШнын президенти Дональд Трамптын Тынчтык кеңешин түзүп, жаңы дүйнөлүк тартипти орноткусу келет. Европалык серепчи Джулиан Барнс Дейси Трамп дүйнөгө өз шарттарын коет. Сиздер же баш ийесиздер, же ал жараянга катышпай каласыңар деп билдирди.